Ашым Жакыпбеков, Айгашка. Окуган Нуржигит Мырзабеков. Биринчи бөлүк. Элдин көбү менчик атпагы базар учарга, айыл апага алчыланта минип жүрүшкөнүн, кээ бириники күлүк чыгып, майрам тойлордо кадимкидей таптап, байгеге чаап жүрүшкөнүн көрүп, Кылычбектин көптөн бери бүйүрү кызычу. Акыры учуру келген бир жазда жылкынын наркы 40 тоох болуп калганда жалгыз саан уюн берип, колхоздон кулундуу бээ алды. Жылкы ферманын кулкунуна бирдеме сала коюп, бээни атайы күлүктүгү менен даңкы чыккан асыл тукум күрөң айгырдын үйүрүнөн тандады. Жайды жайлата бээнин кымызын ичти. Келечегинен үмүттөнткөн жерде чалыш, элик шыйрак, маңдайында татынакай кашкасы бар кулунду болсо, Айгашкам деп ардактап, аспиеттеп бакты. Бою пас болуп калат деп, тайында түгүл кунанында да үйрөттүргөн жок. Жылкычыга акысын берип, бек дайындап, колхоз жылкысына кошуп, ал жайда жайлоого жиберип алды. Анан бышты чыгарында гана суулук салып, Айгашкасына алгач үзөңгү тепти. Тизгин кактырбай алчактап шар жүрүп, үстү жайлуу, бели бекем элик мүчө жаныбар Кылычбектин үмүттөнгөндөй эле көрүндү. Кылычбектин эмкеңсегени быштынын жүгүрүшүн сыноо эле. Күз башынан баштап адаттагыдай базар күндөрү көкбөрү чыга баштады. Бир жолкусунда Кылычбек да кирди. Көнбөгөндүк кылып баш бербей туш келди жулунганы болбосо, көкбөрүнү ала качкан атты Айгашка узатпай жүрдү. Кылычбек кымылдап калды. Додого салып кыйнабай, улак талашып белин майыштырбай, бир-эки жолу жандай чаап, быштысынын чамасын байкады да тизгин тартты. Кылычбектин быштысы деп Айгашка дароо эле оозго илинди. Аны угуп бир жагы курстон болду. Кайра көз тийбегей эле деп кысынды. Ага болбой кийинки базардагы көкбөрдө дагы аралашып, улакчыны жандай чапты эле, тааныш жигит экен, улакты кармата берди. Кылычбек кызып кетти. Улакты такымга кысып, баятан чаалга түшкөн аттарга чендетпей 5 чакырымдай айылына чымын куйун салып кетти. Айгашка быштысында мынчалык чыгат деп Кылычбек ойлогон эмес. Кудай буйруса ойдогудай күлүк болот экен. Муну дагы жетилтейин. Эт кур неме бир жерде курчтук кылып, мизи кайтарылбасын. Бирөө жарымдын көзү тийбесин деп, экинчи улакка чаппай сыргатып калды. Эгин-тегин жыйналып, элдин колу улам жумуштан бошой берген сайын той тамашалар көбөйө баштады. Чоң кичине болобу, байге чабыла калып жатты. Кылычбек алардын биринен калбайт, барганы менен кошулбайт. Быштысынын келечегин элестетип, эки колдоп ээрдин кашын мыкчып, тамашаны четтен карап турат. Октябрь майрамына аралаш өз айылы Кек булакта чоң тамаша болуп калды. Быйылча жетилтип байгеси болобу, башкасы болобу, эмки жылы чабайын деп сактанып жүргөн Кылычбек бу жолу кызып кетип, быштысын кемеге байгеге кошуп жиберди. Айгашка мурунку күнү базардан катуу келип, түнкүсүн таң ашканы болбосо, кадимкидей тери алынып, суутулган эмес. Бирок кемегенин аралыгы ырак эмес эле. Нары болсо 8-10 чакырым. Ар жерден келген атактуу күлүктөр эртеңки чоң байгеге сакталып, азыр чабуучулардын кубаты чак эле көрүнөт. Быштысынын чындап эрегишип чуркаганын бир көрүүгө кумар болуп жүргөн Кылычбек ушуларды байкап, тоокел деп Айгашканын куйругун шарт түйдү да, 12-деги кенжесин мингизип кошуп жиберди. Эртеден бери бүркөлүп турган күн кичине дыбыратып жаап келип, жолдун бырпылдаган чаңын басып, бозоргон өңүнө каралжын түс берип кайра басылды да, лебетип жел жортпой түнөрүп туруп калды. Булут жылчыксыз чылк каптаган асман жерге жапыстап, ортодо аба кысылды. Дем алууга оор, үн шоокумуна толкубай нык. Чекен ымшытып дымыктырат. Топ турган калың элдин кобур-собур доошу шыпка түнөккө чогулган чымындардын үнүндөй төбөдө гана кыжылдап, теребел кулак мурун кескендей ың-жыңсыз тунжурап турду. Кап, Кудайдын күнүн карасаң, өчөшкөнсүп. Кылычбек өзүнчө күңкүлдөп, кээи элден оочу чыгып, бейше ушатты да, бир топко ош аякта аркы терки жалгыз басып жүрдү. Кылычбек илгери жаш чагында өзү таптаган атын биринчи жолу байгеге кошкондо да, күн куду бүгүнкүдөй түнөрүп, асман көмкөргөн казандай тумчуктуруп, күлүктөрдүн чуркашына оор болгон. Анда Кылычбектин аты чуркамак турсун марага жетпей жыгылып, мууздоого келбей мүрт кеткен. Узакка чабылганга сууту жетпегендик кылып, каны күйүп кеткен экен. Ошону эстеп, ошондогу күндү элестетип, Кылычбектин көңүлү уйгу-туйгу болуп турду. Кийинки 15 жыл ичинде менчик аты жок жүргөнү болбосо, азыр пайгамбар жашындагы Кылычбек өмүрүндө далай жолу күлүк чапты. Бирок ошо биринчи жолу менен бүгүнкүдөй болуп, эч качан мынчалык тынчы кеткен эместир. Айтылуу саяпкер Осмон келип кошулганда элдин арасы козголуп, бир топ аны тегеректеп калышты. Ар кемиси ат үстүнөн кол сунуп, бажакта учурашып жатты. Осмондун коштоосунда үртүктөлгөн сур коёну жүрөт. Жону дүң күйүп сыртынан караганда кунарсыз бул жаныбар күркүрөө аймагында алдына ат салбаган күлүк.
Ошондуктан эртең байгеге атын чапканы турган кээ бирөөлөр Осмонду ичин тартып көрмөксөн болуп, жүздөрүн тетирип урушту. Сургоёндун жүгүргөнүн бир көрүүгө куштар болуп жүргөн башкалар кубанды. Атты ортого алып, суктана карап жатышты. Осмонду алыстан эле тааныган Кылычбек да келип учурашты. Сургоёнду тегеректегендерди көрүп, айгашканда ушундай сыймыкка жетер бекен деп тымызын улутунду. Эл сыйына орногон Осмондун баркына сыйынды. Анын жанында өзү эч кимдин көңүлүн бурбас бир жан экенине арданды. Нарытан буурул сакал бир абышка Осмонго тең тушсуна тамаша айтты. Бу сен Сургоёнуң экөөң байге бербес болдуң го я? Буйрук, Алладан буйруган насип болсо не кыласың, деди Осмон жайдара. Үнүнөн да, өңүнөн да күлүгүн жаман көздөн кызгануунун бир белгиси көрүнбөйт. Тескерисинче сыймыктануу бар. Аның ырас осоке, деп алеги киши жыгылыштуу күлүп калды. Мындай атка көз да тийбейт балекет баскыр, деп ойлоду Кылычбек. Эгер Сургоён бир кырсыкка кабылып байгеге жарабай калса, аны менен Осмон экөөнүн сыймыгы өзү менен айгашка экөөнү оошчудай сезилип кетти ага. Анан бул сезгендерин тереңине бекитти да Осмондун өзү менен сөзгө кирди. Малжандын эсендигин сурады. Ал турган айылда күйөөдөгү кызынын үй бүлөсүнүн амандыгын сурады. Сургоёнду мактамыш болду. Аркы беркини сүйлөштү. Кылычбектин бактысына айгашкасы кемегеден чыгып келди. Ал быштысынын чыгып келишин тилеген, бирок көп ишене алган эмес эле. Эми минтип быштысы маарадан учуп күйүп өткөндө көргөн көзүнө ишенбей, обол нес болуп туруп калды. Алдында башка ат келгенсидиби, же чын эле Кудай бердиби деп алактады. Анан жана эле ою жетсе да колу жетпей турган чоң сыймык чындап өзүнө конгонун анык билгенде, бүткөн бою ымыр-чымыр болуп, алкышын же Кудайга, же айгашкасына айтаарын билбей, эки тизеси калчылдап, мууну бошоп кетти. Айланайын журт Аксарбашыл, деп бакырган бойдон атына боюн таштады. Айгашка күйүккөнүн Кылычбек өрөпкөгөнүн басып, экөө жанаша турганда Осмон келди. Ой Кылычбек, сыймыгың кут болсун, деди ал, ат үстүнөн заңкылдап. Согуштан уулу келген энедей болуп турган Кылычбек. Айтканың келсин Айланайын, деди. Адамдардын баары ага жакшы көрүнүп, эки бети тамылжып турду. Аңгыча бир топ адамдар тегеректеп калган. Осмон атынан түшүп, айгашканы айландыра карай берип, булоолонгон ысык омуроосун таптады. Жаныбар, тазагандуу мал экен. Кылычбек сыймыктуу жадырайт. Осмон айгашканын сындуу мүчөсүн дагы айландыра карап, тишин ачып көрдү. Анан куйруктан алып, колуна орой кармап күч менен булка тартты. Айгашка солк этпеди. Ошондо бир отолок упулуна толгондой Осмон быштынын соорусун таптапсылап, баралына келгенде ойдогудай эле болор деп, бу сөздөрдү өзүнө гана айткансып күңкүлдөдү. Үйүнө жетери менен Кылычбек бир соолук койду союп, тегеректеги аксакалдарды чакырып батасын алды. Ошо бойдон ал айгашкасын бу күздө экинчи чапкан жок. Жаш неменин курчу кетип калат деп, асый чыгаар кезине сактады. Кылычбек кээде кеч убак эки колун артына алып, терең ойдо тунжурап, там ташын айлана басып калат. Тамдын төбөсүнүн бир четине беде жыйылып, андан бош жерине алабата чөп өскөн. Шыптарын тооктор тутуп, шыпырап төмөн куюлган топурак алдынан чириген эрмендер самсаалайт. Баксаланы урулган дубалы шыбалбаганына одурайып, мал жан сүйкөнгөнүнө жылмам айланышып калган. Илгери эл жаңыдан кыштак болуп чогулуп конуп жатканда, Кылычбек ушул тамдын дубалын өз колу менен сокконун, жапканга эрменден өтөрү жок дешкенден улам, атайы жер сугарып, миң тесте эрмен жулуп келгенин. Ошентип балдары кызыл эт балапандай бир кылка жаш болуп, жардамдашары жоктугуна карабастан тамды жалгыз өзү бүтүрүп алганын эстейт да ошого маашырланат. Азыр ал кездеги жаштыгы, күч кубаты жоктугун ойлойт да өмүрдүн тездигине муңаят, бирок бекер өтпөгөнүнө ыраазы. Тамдын оң ныптасына туташ бастырма салынган, төбөсүнүн туш тараптары жабылып, чок ортосу ачык. Муну көрүп, Кылычбек эл чогулуп, колхоз уюшулгандан кийин гүрүлдөп, кой ферма болуп турганын, өзү бир колеги лай урбай, бу бастырманы ошондо киши жалдап салдырганын, алдыртан жеп ичип, андан артканына 20 чакты жанды курап алганын эстейт да учурунда мырзадай болуп дүүлдөп өткөн үчүн өзүнө дагы маашыр болот. Колхоз элдин кенчи эмеспи? Аны кимдер жебеген? Жесе биздей жесин, азыркылар эмне? Чөпчүлөп деп өзүнө дагы ыраазы болот. Тамдын сол жак түбүндө төбөсү бурч-бурчунан тешилип үрпөйгөн тоок гана турат. Муну көрүп Кылычбек баягы согуш бүтөр жылдары 30 кой мойнуна түшүп, фермерликтен шыпырылганын, шыпырышып кала берсе мейли го, аз жерден жоопко тартылбай, колдогу мал мүлкүн бүт берип, үзөңгүлөш эски досторун ортого салып жатып, араң кутулганын,
Ошондо зайыбын жиберип кошуналардан 15 жумуртка суратып алдырып, чолок куйрук жалгыз меки янына бастырганын, андан чыккан жөжөлөргө деп ушул тооккананы өз колу менен тердеп тепчип жатып араң курганын эстейт. Эстейт да баштагы дуулдаган чоңдук ошону менен бүткөнүнө кайгырат. Анан айлана басып, тамдын алдына келет. Мында катар өскөн 5 түп терек турат. Баягы кой ферме Кылычбек катын баласы менен жайлоолуп жүргөн кездерде, тун баласы Сарыбек анда мектепте окуп жүргөн чагы. Чоң энеси экөө кыштакта калып, бул теректерди ошондо сайган. Эми бешөө тең бой тирешип, балагатка жеткен кези. Кийин Кылычбек фермерликтен түшүп, үйүндө отуруп калганда, ой бу теректерди жоготсоңчу. Эшик алдына күнөстөп отурар жер калтырбай, көйлөкөс эле түшүп турат экен. Кесип ташта, кышында отун болот деп, далай жолу балтасын корчуткан. Бирок Сарыбек көгөрүп болбой койгон. Болбосоң мына деп, Кылычбек көрсө да көрмөксөн болуп, теректерди эчкиге да арчытты, эшикке да кемиртти, түбүнө дайыма мал байлап жүрдү. Бирок бой көтөрүп алган теректер зоолдоп өсө берди. Ушинтип ал теректердин түбүндө бир топко делдейип турат. Анан эшик алдындагы сокудай ташка барып отурат. Урабайт да эскирбейт. Күн чубакта отурганга жакшы деп, бул ташты да дал ушул там салынган жылы атайы тиги кол арыктын кашатынан тоголотуп келип орноткон эле. Таштын үстүндө эски талпак жаткан. Чарчаган карт жородай башын ийнине катып, Кылычбек эртелегеч ушунда отурган. Айгашкага чейинки мингичи ушул болчу. Аздан соң жайыттан мал келет. Кылычбек жандыктарын тосуп алып бастырмага камайт. Желини сүткө толуп мөөрөп тайтак мүйүз уyu келет. Бээнин айгашкадан кийинки тайын сатып уйду алган. Аны тиги 5 теректин батыш жакка биринчисине байлайт. Аңгыча мектептен жаңы кайткан кенже уулу огороддун убатында аркандалуу турган музоон ап келет. Ал уйдан кийинки терекке байланат. Эртеден бери көрбөгөнгө сагынып калган энеси мээримин төгө музоосунун маңдайын жалап, барбайган эмчектеринен көбүргөн сүтүн келиндин эки тизесине кыпчылган чаккага агызып, ийип турганын карап, Кылычбек таш үстүндө дагы бир аз отурат. Анан кенжесин ээрчитип алып, төмөн суу жээгинде аркандалуу жылкысына жөнөйт. Аларды сугара келип, чоң курсак бээни жоош деп, музоонун катарына 3-чү терекке, анын чунаңдаган жабагысын 4-чүгө, жабагыдан мурунку жылы туулган тайды 5-чи терекке байлайт. Айгашка болсо, ардакталуу өзүнчө тиги терезе түбүндөгү акырда. Анын бөлөк байланышы орун жетпегендиктен эмес. Биринчиден тигилердин катарында кысылбасын деп, экинчиден үйдө отурганда да дайыма көрүнө турсун деп, жалгыз өзүнө атайы терезе түбүнө акыр курулган. Андай урматты түшүнбөгөн айбан мал тумшугу менен түрткүлөп 2-3 жолу айнекти сындырды. Бул кесепети үчүн ээси кемпиринен да, Сарыбектен да жеме уккан. Бирок Кылычбек анысына кайыл. Ошентип эшик алдына мал толот. Бала чаканын чуусу басылып, зайыбы менен келини кечки тамактын камында күймөнүшөт. Кылычбек болсо малын карап отуруп, таш үстүндө таттуу кыял агытат. Кудай аманчылыкка койсо, бул музоо эмки күздө кунан чыкма кунаажым болуп калат. Үстүнө дагы бир торпок кошуп колхозго берсек, бир бээ аламын. Ошентип 2 бээ. Бу тайда жаман чыкпас. Келерки жайда үйрөтүп, акталатып таштасам, Айыл апа базар учарга минилет да, айгашка дайым табынан жанбай турат. Тиги жабагыда ургаачы, энесин тартса жакшы бээ болот. Аны менен 3 бээ. Алар жашко. Кудайга шүгүр, азыр 15 чакты. 3-4 жылда 50-гө чабар. Эртең менен бир короо кой, бир үйүр жылкы короодон чыгып, кечинди тобу менен келип турса, биякта айгашкам жылдызы көтөрүлүп, намыс талашып турса, байлык мурат деген ошол эмеспи? Иши кылып колдо бар мал коргулбайт. Андан көрө журт жакасы тынч болсо экен жараткан. Иңир кирип калган бул учурда колхоздун майда активи болуп иштеп жүргөн уулу Сарыбек жумуштан келет. Аркы беркини сүйлөшүп, экөө эшик алдында дагы далай отурушат. Бир күнү ушундай сүйлөшүүдө Сарыбек мындай сөз баштады. Көптөн бери ойлоп жүргөн менде бир ой бар ата. Кылычбек унчукпай кулак салды. Сарыбек сөзүн улады. Там салсак деп жүрөм. Кылычбек бурулуп карады. Бул тамчык дедиби? Элди көрчү, баары эле мыңкыйтып жакшынакай там салып жатыры. Биз да эл катары болгонубуз жакшы эмеспи? Бул сөздүн жүйөсүнө Кылычбек муй түштү. Илгери өргөө көтөрчү эле. Эми өргөөңөр там эмеспи? Мейлиң. Атасынын көңүлүн жоошутуп коюп, Сарыбек сөздүн тогу тер жерине өттү. Быйылдан камынып эмки жайда тургузуп алгандай болсок, элди көрүп жүрөбүз. Машакаты көп жумуш экен. Быйыл кышы менен тактай, каалга терезелерин, үстүн жапканга тунуке же шифер дайындап коюш керек. Ишке жарамдуу 2 бүлө экөөбүз тең. Колхоз жумушунан колубуз бошобойт. Жайында тамды өзүбүз кайдан тургузалы? Уста жалдайбыз го. Анын акысына да каражат керек. Ошону менен бир топ. Сарыбек кичине токтолуп алып, жертиктеп тунжураган атасын көз кыйыгы менен чалып өттү. Ушул каражаттарды азыртан топтойлу.
өзүнчө там салгандарга колхоз карыз акча берет. Аны алсак, бирок ал деле жетпейт. Ошон үчүн калганына жандыктардын 10 чактысын анан тиги менен айгашканы сатсак. Жылан басып алгандай Кылычбектин жүрөгү шуу эте түштү. Эмне? Айгашканыбы? Деп терс бурула колун катуу силкиди да этек-жеңин кагынып ордунан тура жөнөдү. Тамың менен тамыраң бол. Угузба мага. Дагы бирдемелерди өзүнчө күңкүлдөп үйгө кирип кетти. Байкабай айтып жибергенине Сарыбек өкүнүп калды. Бирок мынчалык сөз баштаган соң эми чечкиндүү киришүүгө камынды. Кечки тамактан кийин Кылычбек небересин алдына алып эркелетип, көңүлү жайдары отурганда Сарыбек алиги үзүлгөн сөздү кайра баштады. Ата деди, ал үнүн жумшак чыгарып. Макул, кааласаң айгашкага тийбейли. Анын ордуна бээни жабагысы менен саталы. Ушинтсек туура болот го. Там салып алсак, бээ табылат. Кандай дейсиң? Кылычбек аны акшая бир карап алды. Анан тамдын мага кереги жок. Малга тийбейсиң деди да, ушун менен сөз бүттү деген кыязда кайра небересин эркелете баштады. Атасы чындап сөзүн укпасына көзү жетип, Сарыбек бүгүнчө тиштенип отуруп калды. Биринчи бөлүмдүн соңу.